Дорунбек Садырбаев. Аппасия ната. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Августтун аягы. Салкын кеч. Обон дарак баштарын термелтип аларга кошуп, менин жүрөгүмдү делбирете шыңгырап жатты. Ооба, Азиз Акылбергеновичтин үйүнөн. Мектепте окуп жүргөмдө эч ким карабай, чаң басып турган пианинону тарсылдатып жүрүп, анча-мынча обон окшогон бирдемелерди ойногонду үйрөнүп алган элем. Ошону көргөн балдар тургай мугалимдер да тыңшай калышчу. Назиккүү, сөз менен айтып бере алгыс назиктик, сылыктык, кандайдыр каныңа коюлуп түшкөндөй болот. Делебе козгоп, көңүлдү эркитет. Кимдин ойноп жатканын көрөйүн дедим. Азиз Акылбергенович 2-3 жолу ээрчитип кирген болчу. Bir жолу өзүмчө кирип койсом, эрүүн көрүшпөс деген ой жетеледи. Мен музыка жаңырып жаткан бөлмөнүн кош канаттуу калгасынын бир жагын акырын ачтым. Ичи жарык, жасалгалуу кенен бөлмө. Тереденин түбүнө коюлган пианинода күрөң көйнөкчөн, алдына ак фартук тартып, чачына бантик байлаган жаш кыз, кыргыздын да, орустун да мен угуп жүргөноондоруна такыр окшобогон кайрыктарды ойноп отуруптур. Бирде добул жүргөндөй дүңгүрөсө, бирде токойдогу майда куштардын сайраганына окшоп чулдурап сүйлөгөн бул музыканын маанисине түшүнбөсөм да, ойногонун токтотуп койбосун деп акырын кирип, табыш чыгармак түгүл дем албай дуалга жөлөндүм. Клавишаларды бат-бат термелеп, сөөгү жоктой кыймылдаган ичке аппак манжалары көзүмү тартты. Бир окумда кыз мени келип турганды байкады элем, бир кайрык бүтүп ордунан туруп мен жака бурулду. Бул кызды каерден көрдүм экен? Өңү тааныштай жылуу учурайт да. Жок, мен жаңылышкан окшойм. Мурда эч качан көргөн эмесмин. Анын жүзү ушунчалык жылдыздуу, ошон үчүн тааныштай учурап жатат го. Кыздын жүзүндө кагаз бетине жазып бере албай турган кандайдыр бир өзгөчө сүйкүм мээрим бар. Коюу кара каштары жоодураган. Аттиң, мындайга сүрөтчүлөр жолукпайт да деп ойлодум. Кыз жылмая эм эле өзү бүткөн назик күнүн ыргагындай шыңгыраган добуш менен мага кайрылды. Биздин кошуналарда квартирада турган студент сизби? Ооба. Танышып коелу. Мага сиз жөнүндө атамдар айтышкан эле. Айдай деп колун сунду. Мен кол алышып таанышканды кайдан билем? Мен өскөн жактагы эркектердин аялдар менен кол алышып учурашканын көрбөгөм. Бирде колуна, бирде өңүнө тигилип, эмне кыларымды билбей апкарып туруп калдым да анан амансызбы деп колун кармадым. Кыздын көздөрү күлүңдөп кетти. Кечирип коюңуз дедим ыңгайсыз. Пианинонун добушунан улам уруксатсыз эле кирип келбедимби? Эчтеке эмес. Кана жогору өтүңүз. Рахмат. Музыканы аябай жактырат көрүнөсүз. Өзүңүз да ойнорсуз. Кааласаңыз ойноп көрүңүз. Жо, рахмат. Музыканы жакшы көргөнүм менен ойногонду билбейм. Бир азга үн катышпай турдук. Сиз музыкалык окуу жайынан окуйсузбу деп сурап калдым. Жок, 3 жылдан бери мугалимден өзүм жасабай калып жүрөм. Быйыл 10 класста окуйм. Анан музыкалык окуу жайына барасыз го? Апам ошентип айтып жүрөт. Бирок атам экөөбүз медициналык институтты жактырабыз. Сиз да медициналык институтка кирген турбайсызбы? Эмне, институт жатакана бербедиби? Жок, азырынча жетишпей жаттыр. Кийинчерээк беришет го. Баса мен сизди мурда көргөн жок белем? Ооба, жайлоодо чоң атамдардыкында болгом. Уккандырсыз. Мен булактын жайлоосунан Кооздугай. Сиз ал жерде болдуңуз беле? Бир топко дере сүйлөшүп отурдук. Элибиз, жерибиз, окуган мектебибиз жөнүндө сүйлөштүк. Кезеги келгенде атасынын бизге жогорку курстардан сабак берип, энесинин артистка экендигин айтты. Кандайдыр 1-2 эле сааттын ортосунда бала чактан бери бирге өскөн курбулардай болуп калдык. Эгер музыкага чындап эле кызыксаңыз, биздикине келип турсаңыз болот, деди Айдай кетип баратканымда. Сиз окутасызбы мени? Келем, кошуңуз менин окутуучум деп тамашаламыш болсом. Бирок мен окутуучумдун туулган жерин өйдө билсем да, өз атын биле албай калганыма өкүнүп турам деп күлүп жиберди. Мен кеңгирей түштүм. Кечиресиз, Бактыбек. Бактыбек? Жакшы атыңыз бар экен. Жашырбай эле айта бербейсизби? Кыздын көздөрү моймолжуп, тайманбай тике карагандан мен ийменип жүзүмдү буруп кетүүгө аргасыз болдум. Азаздан шаардык турмушка көнүгө баштадык. Айрыкча чет жакадан келип, орус тилин начар билгендерибиз анатомия, латындан дурусураак болгонубуз менен 1-чи курста эң оңой деп аталып жүргөн тарых, биология сабактарынан кыйналдык. Анткени 1-чи экөөнү эптеп жаттап келип кутулуп кетебиз. Ал эми кийинкилеринен болсо бүтүн группанын алдына чыгып бардыгын байланыштырып орусча сүйлөө оңой эмес экен. Кышкы семестрден өткөнбүз. Мына жайкы семестр жакындап келатат. Анатомия, Мирзаде дегенде бизде жан жок. Мирзаде бизге анатомиядан лекция окуган доцент. Сырткы кебетесинен караганда ууртунан жылмаюусу кетпеген мээримдүү эле немедей көрүнөт.
Kolуңардан келсе экзаменде Мирзадеге кез келип калбоого аракеттенгиле. Ал бир механикалык тирүү курчакта. Кичине мукактансаң, тайсаң ишиң бүтөт, айдап чыгат. Көчөдө көп жүргөндөрдү жактырбайт. Ушундай сөздөрдөн улам Мирзаде көчөнүн бир башынан көрүнсө эле башка көчөгө өтө каччыбыз. Бирок негизги күнөө Мирзаде эмес, окугандын ыкмасын билбеген өзүбүздө жаткан тура. Мисалы сабакты бирге даярдамак болуп жаткандагы балдардын бөлмөсүнө 5тен 6тан чогулабыз. Биртике окугандан кийин эле ай ушу анатомиячы Мирзадедей болук эмес, эптеп эле туберкулез менен оору араң жүргөн арык 3тү алып чыксам болду эле деп бирөө баштап салат. Ушуну менен жолбун сөздөргө кетип биякта сабак калат. Түн ортосу болуп калган учурда бирөөнүн тумбочкасынан табылган жарты бөлкө нанды жулкулдашып талашып жатып, тырмактайдан үзүп жегенден кийин бүгүнкү даярдык бүттү деп өз бөлмөбүзгө тарачыбыз. Экинчи курска келгенде эле институт мага жатакана берген. Бирок мен Айдайдан анын музыкасынан ажырагым келбейт, дагы эле мурдагы квартирамда жашап келатам. Айдай апасынын каршы турганына карабастан медициналык институтка өткөн. Биз ынак элек, каяка барбай эле ээрчишип алабыз. Эртең менен институтка жөнөгөндө кимибиз мурда чыксак күтө туруп, бирге барып кайрада чогуу айтабыз. Сабактан келгенден кийин жанаша отуруп алып пианино ойнойбуз. Азиз Акылбергенович аялы Алтынай эжеке мени өз баласы катары сезип калышты көрүнөт. Алардын үйүнө эркимче кирип чыгып, Айдай менен дайыма бирге жүргөмдө эрөөн көрүшпөйт. Бир күнү Айдай пианинодо, мен жанында элем. Жаштык деген жашыл тоонун жыпары себилип, мени кумар кылып шалдыратып отурду. Айдайдын бир жериме тие түстө жүрөгүм зырып деп боюм дүр этет. Актабалардын баарын тең өздөштүрүп калдыңыз. Эми Леумандын этюдтарынан ойноп көрүңүзчү. Бул манжалардын ылдам кыймылдарына машыктырат. Ойной баштадым. Айдай ого өтөр мага ыктай, манжаларымдын кыймылынан көзүн албай отурду. Пианинонун добушунан улам бөлмөгө кишинин киргенин байкабай калыптырбыз. Ого, кечиресиздер, жолтоо болгон жокмунбу деп үндөн улам бурула карасак, жылмая күлүп Марс кирип келатат. Кел Марс, жолтоо болуп эмне деп Айдай ага утурлай басты. Биз кол алыштык. Марс жазуучунун баласы. Айдай менен Марстын ата-энелеринин мамилелери көптөн бери жакшы экен. Марс университеттин журналистика факультетинде окуйт. Ыгы менен мүчөсүнө келишимдүү тигилген, жылдын мезгилине жараша кийим кийип жүргөнү сылык, өзү кичпейил маданияттуу жигит. Бирок эмнегедир сыртымда билдирбегени менен ичимде аны жактырбайм. Ал экөөбүздү Айдайдын тааныштырганына да бир топ болуп калган. Кана эмне туруп калдыңар? Отургула, мен кофе алып келе коеюн. Айдай бизди отургузуп коюп, сырткы үйүнө кирип чыгып ар түркүн тамактарды алып кирип, столго кое баштады. Бир топко дере сүйлөшүп отургандан кийин Марс 2 билети бар экендигин айтып, Айдайды театрга чакырды. Айдай эмне деп жооп айтар экен. Мен бир чети коркуу, бир чети кызганыч сезим менен Айдайдын оозуна тигилдим. Сабактарымды окуй элекмин. Бара албайм го? деп Айдай болбой койду. Эмнегедир жүрөгүм жылый түштү. Марс эч кандай капа болгондугун билгизбей, сылыктык менен кечирим сурап, кош айтышып чыгып кетти. Биз сабагыбызды уланттык. Курагым келип калганбы айтор өзүм тең туштарымдын айлуу түндө кыздар менен кезигишип жүргөнүн көргөнүмдө жүрөгүмө кандайдыр купуя алып дүкүлдөп кетчү болду. Айдай. Балким апасы укса биздин кызыбызга жакшыраак жалгыз костюмга жете албай жүргөн бир жетим бала ашык болуптур. Интересно деп күлкү үчүн ар кимге айта берсе, айтышы бышык. Комсомол комитетинин тапшыруусу боюнча жайкы каникулда Ак Сайга айыл чарба жумушуна баратышкан төмөнкү курстун бир группасына башчы болуп кетип калдым. Ичинде Айдай дагы бар эле. Кечкисин жумуштан кийин Айдай экөөбүз тоого чыгып, булакка барып гүл терип келебиз. Тоого чыгып келатабыз. Палатка тиккен жерибизден боорго чейин белден келген бетеге, андан ары калың арча, карагай, четин болуп токой улам коюлады. Мына кылтылдап батып бара жаткан күндүн кызарган нуру арчаларды аралап, жаратылыштын сулуулугуна жан салды. Мен Айдайды өзүмө тарттым. Жан жыргаткан жыргалжыт каптап заматта мас болгондой теңселдим. Ал көзүн жумуп, эриндерин диртилдетип, каршылык көрсөтүүнүн ордуна ырахаттана боюн денеме кынай берди. Айлана мемирей түштү. Бир гана кашка суу сайда шаркырап жаткансыды. Айдайжан. Унчукпачы. Бир топтон кийин Айдайды кое берип, бетине тик багып карай албай жолума түштүм. Ал дагы эки бетинен анарын чоктой кызартып, жертиктеп мени менен катарлаш келе берди. Палаткаларга жеткенче кандайдыр бир сөз баштоого экөөбүз тең батына албадык. О, Айдайжан, ырасал менден өткөр эле. Кийинки күндөрү жалпы эле кыз затына тиешелүү назиктик менен катар кандайдыр менден корккондой, ийменгендей,
кандайдыр сынагандай жоодур карашын сезип жүргөн элем. Жогорудагы айтылган окуянын өткөнүнө 2 жылга аяк басып, институттун акыркы курсуна келип калдым. Бирок ошондогу заматтын ортосунда пайда болуп калган баатырлык эми жок болуп, көңүлүм каалаган жалгыз ооз сөздү дагы эле айта албайм. Азыр ою өзгөрүлүп калгандыр деп бирдеме дегенден корком. Анткени аны ушунчалык жакшы көргөндүгүмдөн кээде өзүмдү ага ыраа көрбөйм. Бир күнү кетериме аз калбадыбы, эмне болсо дагы Айдайга түшүндүрөйүн. Өзүм ококтук кылсам, Айдайдын өз пианиносы менен сүйлөйүн деп келатсам үйдөн "Сүйөсүңбү?" деген Марстын үнү угулду. "Ишен, Марс, сүйөм" деп жооп берди Айдайдын үнү. Мен алардын үстүнө кирүүгө батынбай кайтып кеттим. Көзүм ымыр-чымыр, жол көрүнбөдү. Окууну бүтүп, өз районума хирург болуп дайындалдым. Поездге билет алып келгенден кийин эң акыркы ирет көрө кетейин деп Айдайга кирдим. Кел Бактыбек" деп ал мени кадимкисинде жайдары тосуп алды. "Кийинки мезгилде келбей кетчү болдуң го?" "Экзаменден кол бошобой жүрбөдүбү? Айдай, эртеге мен кетип жатам." "Кантип? Атама ассистент болуп калбадыңбы?" деп ал чочуп кетти. "Жок, ушундай болуп калды." Анда өзүң бил" деп өңү бузула түшүп, эрин-дерин болор-болбос кыбыратты. "Кетет турбайсыңбы? Буякта калган досторуңду унутпа." Мен былк эте албадым. "Бетховенден апассионаттасын жакшы көрчү эмес белең? Мен да жатка ойного жетише албадым. Убактың болсо үйрөнүп аларсың." "Ойногон сайын рахмат Айдай" дедим толкунданып. "Сенден алган мендеги эстеликтердин эң кымбаты, эң ыйыгы ушул" деп андан аркысына айта албай мукактанып туруп калдым. "Сен бирдеме дедиңби?" "Жок, эчтеке деле эмес." "Дагы кантип эле эчтеме дебейсиң?" "Эмне демекмин? Ортодо кандайдыр күтүү, жүрөгү үйгөн, көптөн зарыккан бир сөздү оор күтүү жок, айтылган жок. Үй ээлерине 6 жыл бою жасаган жакшы мамилелер үчүн алкышын айтып, анан коштошууну эстеп, түштөн кийин кайра келдим. Азиз акыл берген учта аялы да жок экен. Айдайдын бөлмөсүнөн пианинонун үнү угулат. Калганы кыңкайсам, мен ага бир кезде ушунун абдан жарашат экен деп айткан ак жибек көйнөгүн кийип, пианинода мурда түк жатка ойной албай жүргөн Бетховендин апассионаттасын нотасыз ойноп туруптур. Ал менин киргенимди байкаган жок. Анын татынакай колдору клавишаларды баскан сайын пианинодон чыккан добуш жүрөгүмдүн согуу ритмине кошулуп жатты. Карагаттай көздөрүнөн аккан мончок жаштары бетинен төмөн көздөй куюлуп, мөлтүрөп бышып турган жүзүм сыяктанды. Жазыксыз клавишаларды тарсылдата баскан сайын көңүлдү эргитип, бой балкыткан музыка адамча сүйлөп, кимгедир арыздуу, муңдуу эле. Эмнеге ыйлады болду экен? Кире албадым. Районго келип иштей баштадым. Жаман эмес. Бош убактымда алек болгонум Айдайдын эстелиги апассионатта. Жатка ойнойм. Айдай мага музыканы тааныта баштаганда өзү жөнүндө түбөлүккө өчпөс элес берген экен. Ойногон сайын Айдайдын элеси музыканын ыргагына кошулуп, жомоктогу периштедей болуп көз алдымдан кетпеди. Күндөрдүн биринде райондун борборуна жакын жердеги жеңил машина кыйроого учурап, ишинен бир жаш жигит оор жаралуу болуп, биздин ооруканага түштү. Шашылыш операция зарыл. Курч темир кирген мөөн ичегинин некрозго айланган участогун кесип таштап, тазалап, кайра жан буурунан улашым керек. Киндиктен сөөм оң жактагы карарган бармак басым эт, шүйшүндөп турган кан темирдин тереңдеп кирип кеткендигин далилдеп турат. Ооба, тезинен операциялабаса перитонит болуп, бүтүн денесине уу заттардын таркап кетиши мүмкүн. Мына мынтип менин алдымдагы операциялык столдо эс учун билбей баягы шок кебетеси менен кадимки Марс жатат. Бир шултоотап операцияны бир күнгө кечиктирсем эле буга эчтеме жардам бере албайт. Ошенте аламбы? Абийиримдин алдында врач деген ардактуу ысымымдын алдында ошенте аламбы? Жок. Ойлонуунун өзү кылмыш. О, Бактыбек, кыз аны сүйүп калса, ага кектеп сенин андан өч алышың кандай? Кыз сени сүйгөн жок. Кээде дарылап жаткан бейтабыңдын айыгышы үчүн өмүрүңдүн жарымын берүүгө да даяр боорукер алтын жүрөгүң гана. Ошентип мен машина кыйроосунун натыйжаларын жеңип чыктым. Марс күндөн күнгө оңолуп бат эле айыгып кетти. Ооруканадан чыгарган күнү ал мени менен коштошкону келиптир. Бактыбек, сага чоң рахмат деп сөз баштады Марс. Кесибиң кесип экен. Эми мен шаарга кайтып жатам. Шайлоо күнүнө карата келдим эле. Өзүң билесиң, кырсык болуп калбадыбы? Анан кетеримде бир сөз айтайын деп келдим. 6 жыл бою бирге жүрүп, Айдайга өзүңдү сүйдүрүп коюп, анан кетериңде коштошпой кеткениң кандай? Мени сүйүппү? Мен терс карап кеттим.
Шагы сына түштү окшойт. Марс көпкө чейин унчукпады. Кызык турбайсыңбы деди бир убакта. Байкабаган бактысын жолго түшүрөт. Ал сени айткан. Ал чыга жөнөдү. Шашып тарс-тарс басканы улам алыстап баратты. Ал сени айткан? Токточу деп кайрылып карасам, ал курууда да жок экен. Шекемден тер чыгып, эшиктеги скамейкага отуруп калдым. Айдай, апассионата. Кайдандыр алыстап, менин каңырыгымды түтөтүп пианино үнү шылдыр кагып, бирде ысытып, бирде муздатып жүрөгүмө куйла баштады. Айдайым, менин апассионата. 1964 жыл. Чыгарманын автору Дооронбек Садырбаев. Үн коштоп көркөм окуган, үн коштогон Эрнест Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.